Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Чындык KG сайтынын редакторы журналист Турсунбек Бейшенбеков вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу жалган маалымат таратты деп шектелип кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан тастыкташты. Кечээ журналист аскери прокуратурасына сурак бергене чакырылып, андан ары 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Ал өткөн бейшемби күнү да 1,5 саат сурак берип чыккан. Анда Бейшенбеков иш журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин жана сотко чейинки өндүрүш ишинин маалыматтарын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюп бергенин айтып, так кайсы иш боюнча жана кимдин арызынын негизинде суралганын ачыктаган эмес. Айрым маалымат булактары Бейшенбеков ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун иши боюнча суралып жатканын жазып чыгышкан. Анда журналист мурдага жетекчи берген жашыруун маалыматты коомчулукка ачыктап жиберген деп айтылып жаткан. Кыргыз өкмөтүнө гендердик квота киргизилиши ыктымал. Тиешелүү демилгени Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги сунуштап жатат. Учурда өкмөттүн курамы жана эркек менен аялдарга тең укуктуулук жана мүмкүнчүлүк түзүү боюнча тиешелүү документке өзгөртүү сунушталып, ал коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык премьер-министр кызматына талапкер жогорку кеңешке сунуштаган программасында өкмөттүн курамында эркек же аялдардын 70%дан ашпоосу боюнча норма болушу керектиги белгиленген. Ушундай эле талап министрлердин орун басарларын, мамлекеттик комитеттердин төрагаларын, өкмөттүн аймактардагы атайын өкүлдөрүн жана административдик жетекчилерди кызматка дайындоо же кызматтан алууда да сакталышы керектиги көрсөтүлгөн. Буга чейин өкмөттүн курамында гендердик теңсиздик бар экени байма-бай айтылып келген. Тактап айтканда, жогорку кызматка көбүнесе эркектер гана дайындалып, өзгөчө саясий кызматтарда гендердик дисбаланс бар экени белгилүү. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунда да адам укуктары боюнча маалымат берди. Женевада өтүп жаткан сессияда өлкөдө жергиликтүү жана жогорку кеңеште аял депутаттарга орун берилгени. Ишкерлерди колдоо боюнча атайын омбудсмен иштеп, үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу жана балдардын укугун коргоо боюнча улуттук кеңеш түзүлгөнү маалымдалды. Мындан тышкары эне баланы колдоо үчүн жөлөк пул, сүйүнчү каражаты берилип жатканын, гендердик маселе, соттук укуктук реформалар боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу да маалыматтар айтылды. Буунун айрым мүчөлөрү Кыргызстан бийлигинен адам укуктарын сактоодо зомбулукту азайтуу багытында улуттук жана жыныстык азчылыктардын укуктарын коргоодо алгылыктуу иштерди алып барууга тийиш экенин белгилеп, сунуштарын айтышты. Кыйноого каршы коалиция жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловго кайрылып, өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуусун сунуштоодо. Документ 30 декабрь коомдук талкууга чыгарылган. Анда коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик органдарга киреше чыгашасы, жумушчулардын саны жана курамы, айлык акылары жана башка маалыматтарды берүүгө милдеттүү болору айтылган. Коалиция бул талаптар аталган уюмдун түйшүгүн көбөйтүп, бул иш менен алектенүүдөн өкмөттүн бюджети зыян тартат деп белгилеп жатыптыр. Ошондой эле кайрылуу ээлери бейөкмөт уюмдар салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын. Бул маалыматтар бардык тиешелүү документтерди камтый турганын кошумчалашкан. Эл өкүлү Бактыбек Райымкулов болсо, бул аракет өлкөнүн коопсуздугу үчүн сунушталып жатканын билдирүүдө. Айтымында учурда коммерциялык уюмдарды тескеген орган жок. Дал ушундай боштуктан пайдаланып, ар кандай экстремисттик агымдардын идеологияларын колдогон уюмдар болуп калышы ыктымал деп чочулап жатыптыр. Өкмөт быйыл 5 кенди иштетүүгө сынак жарыялоосу пландалууда. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадам жайдагы Сурма, Ноокат районундагы Гипс, Туюк Каргаш, Тегене жана Сүлүктүдөгү Поле 11 көмүр кене сынак аркылуу өндүрүшкө киргизилет. Мындан сырткары ген байлыктарды казуу үчүн 20 аукцион өткөрүү пландалыптыр. Ал эми өткөн жылы 10 аукцион уюштурулуп, анын негизинде өлкө казынасына 628 000 долларга жакын же 44 миллион сом түшкөн. Тиешелүү талапка ылайык сынактар негизинен чоңураак гендерге жарыяланат. Бишкектин абасы кир бойдон калууда. Move Green экологиялык кыймылынын тараткан маалыматына караганда, Борбор каланын бардык бөлүктөрүндө абанын булгануусу 2-3 эсеге жогору болууда. Аталган кыймыл буга чейин Бишкектин бир топ аймактарына атайын датчиктерди орноткон. Алар абанын канчалык булганганын күнүнө көрсөтүп турат. Учурда Ош базардын тегерегинде жана Чыгыш 5 микрорайонунда аба өзгөчө булганып жатыптыр. Өткөн жылдын соңунда да Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлдөрү абанын булганып жатканын моюндарына алышып, атүгүл абанын курамында зыяндуу оор металлдар бар экенин билдиришкен. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.
болот.